Тамактангандан кийин кусуу, ичтин көбүүсү, кабырганын түбү ооруп, далыңыз ачышса, албетте тамак сиңүү кызматы бузулса, демек дабагердин бүгүнкү чыгарылышынан дал ушул оорунун белгилери, оорунун келип чыгуу себептери туурасында жооп аласыз. Көрсөтүүбүз ашказан жана панкреатит оорулары туурасында болмокчу. Алгач ашказан кандай кызматты аткарат деген суроого жооп алалы. Ашказан ичек карын органдары бул биздин организмде тамак аш сиңирүү органдары болуп эсептелинет. Бул көбүнчө ошол тамак ашты сиңирип, сырттан кабыл алган тамактар, витаминдер организмге сиңирүү үчүн ошол жалпы кызмат кылат да, ичеги карын, ашказан. Анан бул оору көбүнчө баягы туура эмес тамактангандыктан болот. Биринчи баягы иретте бул башалама тамактануу же болбосо кургак тамактануу, баягы тамак аш ичкенден кийин суюктукту кабыл албоо, анан көбүнчө баягы суюктукту дагы организм кабыл алып мындай көп ичиш керек. Анан ар бир адам ошол тамак аш менен кошо эле негизи эле бир күндө өзүнүн 1 килограмм салмагына 30 мл суу ичиш керек да. Мисалга алсак, киши 50 килограмм болсо, ал 30га көткөндө 1,5 литрге чейин суу ичиш керек. Ашказан көп түрдүү ооруга чалдыгат. Адам көп кыймыл аракет жасаганда оору өзүнөн кабар берет. Бул ашказандын оорулары дагы бул көп түрлүү болот. Булар дагы өнөкөт оорусу жана курч түрүндөгү оорусулар эки бөлүнүп кетет да. Курч түрүндөгү бул гастрит, курч түрүндө язва, анан курч түрүндө ошол гастрит, язвалар бизге курч түрүндө түшкөндө булар көбүнчө кан кусуп келишет да. Кан кусуп келишет. Же болбосо ошол язвасы тешилип, перфораттын язва деп коет да. Ошол тешилип калат да, ошол менен түшөт. Бул учурда биз кечиртилип жардам беребиз. Биринчи, эгерде ашказаны кан кусуп метип келсе, бунун причинасын устанавливать этебиз дагы. Ошого жараша адегенде дарылар менен эмет көрөбүз, дарылар. Эгерде ал дарылар жардам бербесе, операция кылууга туура келет. Бул жерден острый геморрагический гастрит деп коебуз, острый язва деп коебуз. Анан жөлдө жана өнөкөт оорулар деле канайт. Өнөкөт оору мисалы үчүн язва, динас кишки деп коебуз. Ашказандагы язвалар, ошолор өнөкөт түрүндө дагы кээде канап кетет дагы. Анда уже шашылыш түрдө операция кылууга туура келет. Эми операция түрлөрү ар кандай. Кээ бирөөнүкү ошол канап аткан жерди кесип алып салабыз, же болбосо ашказандын 2-3 бөлүгүн алабыз. Эми бул баягы өзүнүн язванын баягы размерине жараша, характерине жараша, язванын өзүнүн баягы канап аткан түрүнө жараша эметебиз да. Ашказан жарасы бир семьяда эгерде бир 10 чакты бала жашаса, баары чогуу жатса, предмети полотенцеден жугушу мүмкүн, бирөөнүн зубной щеткасын бирөө колдонсо эме жугушу мүмкүн. Жана кичинекей балдар детсадтан ата-энесинде бар болсо да ошондон жугушу мүмкүн да. Helicobacter pylori кандай бактерия? Ашказан жана 12 ичегинин ооруларын ушул сезгенишин пайда алган. Бул кийинки убакта австралиялык окумуштуулар жаңы ачылыш ачышып, Робин Уоррен менен Барри Маршалл деген окумуштуулар ушу ашказанда бактерия табып чыгышканда, ошо сезгенишин алып келген бактериялар, анын аты хеликобактерия деп коет. Эми хеликобактерия бул көбүнчө тышкы эмеде жайланышат, жана биз жемиш жегенде, жуубастан жегенде ошолор ашказанга кирет да, ошолордун пайдасы сезгениши пайда болот да. Helicobacter pylori деген микроб бул деген ашказандын ичине кирип, чел кабыгын жеп баштайт. Бул скученный болот. Бир топ көп эме санда скученный болуп, ошо ашказандын чел кабыгын жеп баштайт. Ошондо жеп баштаганда ошо ашказандын эмесинде жара пайда болот. Эгерде жара ашказандын өйдө жагында пайда болсо, Helicobacter pylori көбөйсө, өйдө жагында соляный кислота деп жогору көтөрүлөт дагы, ошо жарага алып келет да. Эгерде Helicobacter pylori орто жагында, то есть тело желудка деп коебуз, ошондо пайда болсо, анда соляный кислота наоборот азаят экен дагы, ошо жараны ошо алып келет экен. Ашказан рагы жаңы башталганда эмне үчүн билинбейт? Себеби ашказандын өзүнүн
жүрө турган баягы тамак аш жүрө турган жолу бар. Пищевой дорожка деп коебуз да. Жара болсо ошонун эле капталында жайгашат да. То есть ал жерден тамак аш өтпөйт. Малый киргизна деп коебуз да. Тамак аш өтпөйт дагы, ал акырындап язба болот дагы. Язбадан анан ал билинбей эле жүрөт, анан ал баягы чоңоюп, тереңде сосудтарды, тереңдеги органдарды, тереңде нервтерди кыса баштаганда анан ошондо организм же болбосо чоңоюп тамак ашы өтпөй калат. Анан ошондо адам ооруй баштайт, оорулуу белгилер пайда болот, арыктай баштайт, тамак ашка табити болбой калат, куса баштайт. Анан ошондо рак оорусуна эметип калат да. Бирок муну алдын алса болот. Эми колдон келсе, азыр турмуш Кудайга шүгүр, жылына 1-2 жолу профилактический гастроскоп деген аппарат бар бизде. Ошо гастроскоп менен өтүп койсо, текшерилип койсо, эгерде жара болсо, же дарылап, же болбосо операция жол менен алып салса, мындай оорулар болбойт да. Албетте бул диагнозду мен жана айтпадымбы, диагноз койсо болот. Көпчүлүк бейтаптар ооруп дарыгерлерге кайрылганда, хирургтар операция жасоо учурунда ашказандын ичинен чач, ийне, топчу жана тыйындарды алып чыкканын билебиз. Ашказан рагынын алгачкы белгилери байкала бербейт. Бейтап өзүн дени соо адамдардай сезип жүрө берет. Ал эми рактын акыркы стадияларында оорулууну айыктыруу кеч болуп калат. Андыктан дарыгерлер ар бир адам 6 айда бир жолу текшерүүдөн өтүү түрдүү оорулардын алдын аларын эскертишет. Мен өзүм Японияда жүрүп, Японияда мисалы стажировка өтүп келдим, ошол эндоскопия боюнча. Ошол жерде мен жүргөн клиникада, университеттин клиникасында вообще Японияда аябай өнүккөн баягы скрининг, выявление раннего рака желудка деп атайтчы. Ал жерде ракты баягы 1 клетка, 2 клетка бар кезинде, же болбосо баягы ашказандын челинен чыга элек кезинде таап туруп, андан кийин ошол эле баягы бизде шланга жуткузуп деп атап калат го, эндоскопия менен ошондой кылып туруп ошол жерде алып салат. Киши уже сакталып калды, киши чоң операция дагы болбойт, киши жашап жүрө берет. Бирок ал үчүн япондуктар аябай көп күч кетирет. Мисалы айтканда, ал жерде 45тен өйдө баштап, аларда рак боюнча, ашказан боюнча эң эле көп болуп эсептелет да, эң дүйнө жүзүндө биринчи болуп эсептелген убактысында. Бирок аларда ошол ранний ракты эң башталгычы убактысыны биринчи таап, ошол кезде дарылаган эсебинен азыркы учурда 45 жаштан өйдө кишилерде ошол обязательно эндоскопия жасап, обязательно рентген жасап туруп, керек болсо баягы операцияларды жасап, илгертен эле алдын ала ошол дарыларны ыкмаларын жасайт. Ашказан ооруган мезгилде эгер ашказанда жара болсо, тамак ичкенден соң жарым сааттан кийин байкалат. Ал эми 12:50 чегиде дарт пайда болсо, анда 2 сааттан кийин оорутуу сезимдери байкалат. 12:50 чегинде жайгашса, телосуна жалгашса, ар кайсындай симптомдор болот. 12:50 чегиде жайгашса, түнкүсүн ачка болушу мүмкүн, бат-баттан, ичи өтүшү мүмкүн, шалдырашы мүмкүн. Эгерде телосунда жайгашса, анда көпкө чейин билинбей жүрө бериши мүмкүн. Кан аз, дуулук пайда болуп, же бирдемке кандай шалдыраган симптомдор пайда болгондо, биз ошондо биринчи очередь эмне себептен кан аз пайда болуп атат, эмнеден болуп атат деген гастроскопия жөнөтөбүз. Көбүнчө ошондой пациенттерди гастроскопия жөнөтүп, ошондон билебиз да, ошол көп убакыттарда симптомдору билинбей, ашказандан кан жүрүп атышы мүмкүн, ошондон кан аз пайда болушу мүмкүн да. Көбүнчө оорулар даттануусу заңынын цвети капкара болуп атат, башка эчтеке болгон жок, жөн эле ашказан, кээ бирде эле ооручу деген пациенттер бар. Ошолорду да в основном гастроскопия жөнөтөбүз. Ошондон көбүнчө билинет да. Уйку бези тамак ашты сиңирүүчү маңызды жана инсулин, глюкагон гормондорун бөлүп чыгарат. Бул эки гормон кандагы канттын өлчөмүн бир калыпта кармап турушат. Андан башка дагы ферменттерди бөлүп чыгарат. Бул ферменттер ошол жеген, ичкен баягы тамак аштарыбызды
бөлүкчөгө бөлүп, мисалы майларды бөлө турган баягы ферменттер болот, белокторду бөлүп турган ферменттер болот да. Крахмалды, углеводду бөлүп турган ферменттер болот. Ошол ферменттерди иштеп чыгарат уйку без. Бир жагынан, экинчи жагынан бул инсулин деген затты дагы бөлүп чыгарат. Инсулин бул организмде баягы кант, сахар, глюкозаны баягы бөлүп турат да, бөлүкчөгө бөлүп турат да. Көбүнчө бул бизде адамдар туура эмес ойлонуп алышат, уйку без деген бул уйкуга тартат депчи. Өзү негизинде уйку без бул ушундай функцияларды аткарат. Эгер уйку бези сезгенсе, анда аталган гормондордун иштелип чыгуусу азаят же таптакыр иштелип чыкпай. Иштелип чыкса да клеткаларга сиңбейт да, кант диабети жаралат. Бул учурда булчуңдар алсызданат, тери сезгенет, тери кесилип же кандайдыр бир жара чыккан болсо, айыгуусу кыйын болот, ооз кургайт жана тамакка тойбойт. Бул ооруга чалдыккан эмне деп айтсак, бул адамдар баягы толуп кеткенде, ашыкча салмак кошуп койгондо, анан кийин тамак ашка баягы углеводдорду, бат сиңип кете турган углеводдорду, легкоусвояемый углеводы деп коебуз да, баягы торт, анан кийин конфеттер, ошолорду көп баягы колдонгондо дагы уйку бездин жумушу көбөйүп, ушундай эмелик алып келет, бузулуусуна, функциясынын бузулуусуна. Ал эми уйку бези өз функциясын аткара албаса, панкреатит оорусу пайда болот. Эми панкреатит бул уйку бездин сезгениши деп коебуз да. Анын уйку бездин сезгениши бул эки түрлүү болот. Бул курч түрүндө кармайт, анан жана өнөкөт түрүнө айланып кетет да. Курч түрүндөгүсү эми биз бул улуттук хирургия борбору, Мамбет Макеевичтин атындагы улуттук хирургия борборунун биз негизи жалпы журтчулукка кечиктирилгис жардам беребиз да. Ошондуктан бизде жаран курч мүнөздөгү ооруп келген уйку безин сезгениши менен көп түшөт. Азыр акыркы маалыматтар боюнча негизи уйку бези ички органдардын сезгенишинен экинчи, үчүнчү орунду ээлейт да. Көп биринчи аппендицит, андан кийин холецистит, анан панкреат деп коебуз. Уйку бези. Эми уйку безин бул өтө оор, курч түрүндө кармаганы өтө оор оорулардын бири. Бунун ооруган себептери ар түрдүү да. Биринчи себептерин эң биринчи себеби бул тамак аш туура эмес тамактанууда, өтө көп тамактанууда, жана өтө ысык, жана болсо өтө муздак ичкенде, андан сырткары ичкиликтери, андан сырткары бул минеральный суулар, ошондой эле жанагы азыр тез татым кылып атышпайбы, ар кандай тамак аштардын түрлөрү бар, ошол химиялык көп заттары бар, ошондуктан азыр көп кездешип атат да. Андан сырткары мунун көп дагы бир фактору бул инфекционный деп коет да, инфекционный болезньден кийин ушундай болот. Кээ бир убактарда төрөт убагында болот. Төрөттөн боюнда бар кош бойлуу адамдарда болот. Жакында эле биз бирөөнү операция кылып, бир убакыт эле менде керек болсо видеосу бар, бир убакыт эле кесарево сечение кылып баласын алдык, бир убакытта уйку безин операция кылып, татынакай сопсон айып кетти да. Панкреатит эки түргө бөлүнөт. Курч мүнөздө кармаган панкреатит жана өнөкөт панкреатит. Курч кармаганда уйку бези бул кокустан эле пайда болуп калат да, жанакындай мен жогоруда айтып кетпедимби? Тамак ашты сиңбей органдар бузганда ар кандай нарушение болгондо, ошондо биринчи эле ушул ашказандын тушу түйүлүп ооруйт дагы, анан керек болсо түйүлүп ооруп, анан арткы белди көздөй тарап оорутат да, катуу оорутат. Ал ооруганы улам барган сайын мындай күчөп ооруйт да, такайып ооруп турат, андан сырткары көп куса баштайт, алы кетет, давлениеси түшөт, баш айланат, өңү кубаргансып өтөт, ичи көбөйүп баштайт. Анан ошондой эме болгондо мен азыр айтып берет элем, ушул убакта дароо дарыгерлерге кайрылыш керек да. Андан ары курч тийип. Эгерде бул эми азыр эгер больницага алып келип калса, азыр бизде диагноз кое турган биринчи көрөбүз адамдын, аны жакшылап текшерип,
Анан азыркы заманбап аппарателер бар бизде, аспаптар, ошолор менен текшерип, уйку безге диагноз коюп, биринчи дарылап көрөбүз. Эгерде убагында адам дарыгер убагында дарыланса, азыр заманбап жакшы дарылар бар, ошолор менен дарылап эметип койсо болот. А дарылабаса, эгерде күчөп ошо эметсе, анда уже операция кылат туруп элек. Эми операция бул аябай татаал операция. Мурун мына мисал үчүн биздин клиникада эле, биздин республикада мурун ушул операциядан кийин өтө курчуп кеткенде анын түрлөрү болот да, жанагы геморрагический панкреонекроз деп коет, ириң панкреонекрозу, аралашма панкреонекроз деп коет. То есть уйку безинин ткандары чирип кетет да. Чирип кеткенде аны убагында эме кылбаса, мурун эски мына 95-жылдан бери, 1995-жылдан бери бир ушул эме мен алып урушуп келатам. Мурун 70% майып болуп калышы кишилерчи. Азыр мына бүгүнкү күндө ошо аракетибиз менен мына 20 жылдан ашты, ошо менен аракет кылып, өзүбүздүн методикабыз бар жакшы. Ошо методиканы биз эле эмес, бүт Кыргызстан колдонот, Средний Азия колдонот. Өзүбүздүн ошо Мамед Мөкеевичтин эмеси менен, жетекчилиги менен ошол топ түзгөнбүз. Ошол тобубуз баарыбыз биригип, ошол бир жакшы методикаларды, ошол топторубуз менен бизде патентибиз бар, распределениябыз бар. Ошонун негизинде азыр 70%тен 5%ке түшүрдүк. Бул өтө чоң жеңиш. Ал эми бүгүнкү күндө уйку безине операция жасоонун жаңы методикасы кандай деп суроо узатканыбызда, мурун биз ачып туруп эле кайра уйку бездерди чириген жерлерин тазалап туруп трубкага коюп, жабык түрүндө болчу да. Жабык түрүндө кайра жаап койчубуз. Анан трубкаларды коюп койгондо ал жерден чоң бөлүкчөлөр болот, чирип кеткенче. Алар чыкпай. Эң негизгиси бул уйку безди, не только уйку без эмес, любой воспалительный процесс, абсцесс тибуларды эң главный сыртты көзө чыгарыш керек да. Ошондо организмге жеңилдик болот. А бул жерде тияка топ чыкпай, анан ичинен кайра ириңдеп, анан ириңдегенден кийин ал жерде адамга зыян келе берет ириңдегенде. Анан ошондо болчу да. А биздики уже ачык метод деп коебуз. Амента бурсостома деп коебуз да. Ошо уйку безди ачып барып туруп, анан ошо уйку безди биз сыртына коюп коебуз да, анан ошо уйку безди күндө перевязкада күндө көзөмөлдөп турабыз. Чириген жери болсо улам тазалап, жууп тазалап, ал жерге кармоого шарт түзбөйбүз да, сыртка агызып турабыз. Анын убагында перевязка кылып, эми буга аябай чоң эме керек да. Биринчи врачты ошол уйку безди сүйүш керек. Ошол ооруну сүйүш керек. Күн болобу, түн болобу, майрам күн болобу, же дем алыш күндөр болобу, ошого келип чыдап туруп эметсе, ийгилик болот. А жок, операция кылып таштап койсо ийгилик болбойт. Анан ошолорду тазалап, анан ошону көзөмөлдөп турабыз. Ал уйку безин ошо ачып койгон эмебиз. Тазаланып бүткөндөн кийин ал өзү эле жабылып берет. Мунун да бир касиети, көбүнчө уйку безди операция кылгандан кийин жана уйку бездин ордунда чириген ткандар бар да, ошолор кеткенден ошонун ордуна сок чыга баштайт. А сок болсо бул соляный кислота сыяктуу действие берет да. А уйку безди өзүңүздөр билесиздер, уйку без тегерегинде бүт бар тең. Үстү жагы ашказан, каптал жагы 12 ичеги, асты жагы да 12 ичеги, астында жоон ичеги бар. Тегерегинин бар тең крупный сосудтар бар, чоң сосудтар бар, кан тамырлар бар. Анан ошолорду жейт дагы, ошондон эң жаман, эң коркунучтуу эмеси аразинный кровотечение айтат. Ошол сосудтардын эмелерин, стенкаларын жеп салат да, ошондон канап берет да. А бул ошол биздин ачык методикабыз, ошо канаса кайра операция кылбайбыз. Ошол жерден эле, ошол тешиктен эле кайра тийип коебуз да, ошол тикен эме. А мурун болсо канап даже операционго жеткизе албай калчубуз. Уже кан агып кетчү да. А муну перевязкаларын эле же болсо операцияга алып барып туруп, ошол тешик аркылуу эле ичин ачпай эле ошол жерден кайра тийип токтотобуз да. Свич деп коет, свич ачылат да, ошо мен айтып кетпедимби, ашказан, 12 ичеги, жоон ичеги, ошолор тешилип калса да, ошолорду тешпеш үчүн, тешилбеш үчүн профилактика ошону менен кылабыз. Тешилип калса тийип коюп эметебиз да. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.